Баткенде Төрткүл суу сактагычына келген каналдын башындагы тилекке каршы алдырып турбуз. Мен бул боюнча дагы тактадым. Бул жерде стратегиялык маселелер бар. Бул сөздү ушул жылдын 3 февралында парламентте премьер-министрлик кызматка киришип жаткан Улукбек Марипов айткан. Москва шаарында эмгектенип жүргөн баткендик мекендештер жаңы шайланган премьер-министр Улукбек Мариповдун жогорку кеңештин жалпы жыйынында депутат Абдувахап Нурбаевдин суроосуна жооп берип жатып, тилекке каршы Төрткүл суу сактагычына келген каналдын баш жагы Тажикстанга өтүп кетиптир деген сөзүнү кайсы документтерге таянып айтты. Эгер чын болсо, далил фактылары менен бизге так жооп берүүсүн талап кылабыз деп кайрылуу кылышты. Баткен областынын жалпы мигранттары, активисттери биргеликте президентибиз Садыр Нуркожоевичке, ошондой эле премьер-министр Улукбек Мариповго бүгүнкү күндө 4 февралда мына бүгүн жыйылып кайрылуу жасаган турушат. Ушул Төрткүл суу сактагычтын башталышы, каналдын башталышы, сатылышы канчалык мыйзам чегинде экенин далилини талап кылышууда. Талап кылган мигранттардын бири Садык Жолдубаев Мариповдун кайсы далил менен ушул сөздү айтканы фактысы болсо түшүндүрүп берүүсүн талап кылды. Максаты кечеги жаңы шайланган Улукбек Мариповдун айткан сөзүнө ушунчалык элдер кыжалат болуп чогулуп, ошону айтайык деп топтолдук. Улукбек Марипов, сиздин кечеги айткан сөзүңүз боюнча Төрткүлдүн башыны өткөрүп бердик тажиктерге дегениңиз канчалык чындыгы бар. Ошонун чындыгы болсо ушунча элди көйгөйгө салбай, ошону бир жообун айтып койсоңуз суранат элек сизден. Көкташ айылынын тургуну учурда Москвада эмгектенип жүргөн Караев Уланбек да буларды айтып берди. Кыргыз элим, биздин бул жерде ушул биз Москва шаарынан кайрылтабыз. Мына ушунча мигрант болуп Москва шаарында жүрөбүз. Биздин эң негизги мына токтолуп эме болгон талабыбыз кече өкмөт башына премьер-министр болуп келген Улукбек Мариповдун ошол жогорку трибунада сүйлөгөн сөзү Төрткүлгө куйган каналдын башын алдырыптырбыз, мен такташтырдым деп өзү так маалымат, өзү ошол сөзүнө таянып, биз деле ошол Улукбек Мариповдун талап кылабыз. Чындыгында такташтырылган болсо, кандай болуп, кайсыл жылдары, кимдер аркылуу, кайсыл кимге өткөрүлүп берилди, ошол жогорку трибунада жооп беришин талап кылабыз. Биринчиден. Анан экинчиден, бул киши ошол премьер-министр Кыргызстандын экинчи доверенный лицосу. Эгерде бул сөздү мен адашып айтып алдым дей турган болсо, мен ойлоймун, ушул бул кишинин ал жерде моралдык укугу жок, ал жерде ушундай болуп иштегенге. Москвадагы Кадамжай коомунун төрагасы Данияр Исмаилов каналдын башы буга чейин жашыруун түрдө өтүп кеткенби? Ким алдырып койгон? Ачык айтсын дейт. Бул жерде айтып кетти Улукбек мырза, Баткен облусундагы Төрткүл суу сактагычынын баш жагы тажик элине өтүп кетти деп. Биз алдырып койдук деп. Бул качан алдырып койду? Ким алдырып койду? Буга чейин жашыруун болду. Буга чейин булар билбедиби? Жого жактагылар. Бул биздин Баткен элинин Кыргыз мамлекети эгемендүүлүк алгандан бери 30 жылдан бери бул эң көйгөйлүү маселеси, бул чек ара маселеси. Ушул маселе 30 жылдан бери чечилбей, Баткен элибиз кыйналып, коркунучта жашап келет. Мигранттар 3 февраль күнүдө соц тармактар аркылуу өкмөткө кайрылуу жасашкан. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, урматтуу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич жана УКМКнын төрагасы Канчыбек Кыдышаевич. Урматтуу туугандар, бүгүн биз Москва жергесинде Баткен областынын райондорунун, шаарларынын төрагалары, активист, лидер, азаматтары чогулуп, бүгүнкү уккан маалыматыбыз боюнча тынчсызданып, сиздерге кайрылуу олтурабыз. Кайрылуубуздун негизги себеби бүгүнкү күндө бийликке жаңы келип жаткан азаматтарыбыздын элге айтылган маалыматы боюнча Баткен жергесиндеги суу башынын тажик тарапка өтүп кетти деген маалыматы бизди бүгүнкү күндө тынчсыздандырбай койбойт. Ошого кабатыр болуп, ошол боюнча биз так маалыматыбызды алалы деп, муну жөнөкөй эле катардагы адам эмес,
өкмөт башчыбыз сүйлөп жаткан сөзүнө жүйөлүү себептер барбы, болгон болсо, качан ушундай чечимдер же токтомдор чыккан, кайсы убакта берилген, эмне үчүн биздин кыргыз элинин жери башка бир өлкөнүн аймагына өтүп кетиш керек. Ушул маселе боюнча өкмөттүн расмий түшүндүрмөсүн өзгөртүүсүз беребиз. Баткен облусундагы Төрткүл суу сактагычына тийиштүү түшүндүрмө. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Улукбек Мариповдун Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин 2021 жылдын 3 февралындагы жыйынында Төрткүл суу сактагычы тууралуу билдирүүсүнө тийиштүү Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү төмөнкүлөрдү билдирет. Төрткүл суу сактагычынын көлөмү 90 миллион кубту түзөт. Ал Баткен облусунун аймагында 1972 жылы курулган. Бүгүнкү күндө Төрткүл суу сактагычы Баткен районундагы Баткен шаарындагы 11 000 гектардан ашуун айдоо жерин сугат суу менен камсыздайт. Аталган суу сактагыч Баткен облусу үчүн гана эмес, жалпы республика үчүн стратегиялык мааниге ээ. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын премьер-министри Улукбек Марипов 1991 жылдын 16 майында кол коюлган келишим боюнча суу ресурстарын бөлүштүрүү көйгөйүн билдирген. Бүгүнкү күндө аталган келишим боюнча тараптардын айрым пикир келишпестиги орун алган жана бул маселе өкмөт башчы тараптан эске салынган. Буга катар Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн чегара маселелери боюнча атайын өкүлү тарабынан аталган маселени мыйзам алкагында жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөр улантылууда. Өзгөчө белгилей кетүүчү нерсе, Төрткүл суу сактагычы жана ага кошулган каналдар Кыргыз Республикасына тийиштүү. Республиканын аймактык биримдигин сактоо жана мамлекеттик чек аралардын кол тийбестигин мамлекетибиздин негизги принциптери болуп саналат, дейт расмий билдирүүдө. Аталган маселе боюнча өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жаныбек Жалалов каналдын башы Кыргызстандын карамагында, кыргыз жоокерлеринин кайтаруусунда экенин айтып берди. Бул суудун башы биздин аймакта, биздин карамагыбызда, бул биздин территорияда турат. Бүгүнкү күндө биздин ички аскерлер, ички иштер министрлигинин ички аскерлери бар, 707, ал жерде биздин стратегический объект болуп эсептелген байланыштуу биздин аскерлер карап турат. Нуржамал Таабалдиева, Исабек Максутов, Салам Медиа, Москва шаары.